Саламатсыңарбы достор, кутмандуу кечиңер менен. Саламатсыңар достор. Бүгүн силер менен Эркетай программасы. Бүгүн алып баруучулар Алинур жана Хадича болобуз. Хадича, майрамың менен. Ооба, рахмат. Бүгүн аял затынын күнү, 8 март. Ооба, бүгүн апалардын күнү. Хадича, сен билесиңби, неге 8 март бул аялдардын күнү болуп калган? Жок, билбейт экенмин. Кел анда, билгим келет рубрикасына кезек берели. Март эмне үчүн майрамдалып калган деген суроого жооп издей турган болсок, 1857-жылдын 8 мартында Нью-Йорктогу текстилдик фабрикада иштеген аялдар эмгек шартты жакшыртуу, иш күнүнүн убактысын кыскартуу жана эркектер менен тең укуктуу болуу талаптары менен демонстрацияга чыгышкан. Бирок алар тез эле тартип сакчылары тарабынан куулуп таркатылган эле. Кийин 1908-жылдын февраль айынын акыркы жекшембисинде Нью-Йорк шаарынын аялдары дагы көтөрүлүшкө чыгып, шайлоо укугуна ээ болууну жана жаш балдарды иштетүүнү токтотуу, эмгек шартын жакшыртууга талаптарын коюшкан. Бул ирет полиция аялдарды мууз аралашкан суу чачып таратат. Бирок бул көтөрүлүштүн толкуну бүткүл Европаны каптап, кийинки жылы аялдар жөө жүрүш менен гана чектелбестен массалык иш таштоого чейин барышат. 1910-жылы Американын социалист айымдары Копенгагенде өткөн эл аралык экинчи конференцияга делегат болуп катталышкан. Бул конференцияда Клара Сеттин аялдардын эл аралык майрамын белгилөөнү сунуштап, съезде отурган бардык аялдарды тең укуктуулук үчүн күрөшүүгө чакырган. 17 өлкөдөн 100дөн ашык аял катышып, Клара Сеттиндин оюн дээрлик баары бир добуштан колдошот. Бирок атайын бир күнгө токтолушпагандыктан 1911-жылы 19 мартта, 1912-жылы 12 майда белгилешкен. Кийин 1914-жылдан баштап аялдардын эң биринчи жөө жүрүшкө чыккан күнүн 8 мартты аялдардын эл аралык майрамы деп белгилешкен. Эл аралык аялдар күнү ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай күндөрдө майрамдалып келет. Мурда 8 мартта аялдардын укуктарын коргоо күнү катары түшүнүп келишсе, кийин ал аялдардын өзүн сыйлоо күнү катары түшүнүккө ооду. Советтер Союзу урап калгандан кийин саясий түстөгү көптөгөн майрамдар календар барагынан үзүлдү. Түркүн талаш тартыштарды жаратты. Бирок 8 март майрамын СССР курамында келген дээрлик бардык республикалар мурдагысындай эле эркектердин кызыл-тазыл гүл көтөрүп жоргологон жарык маанайлуу майрамы катары майрамдап келатышат. Айталы, Россия, Грузия, Молдова, Азербайжан, Украина, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан 8 мартта ошол эле калыбында аялдардын эл аралык күнү катары белгилешет. Армяндар 8 март менен уда 7 апрелде энелердин жана сулуулук күнү катары майрамдайт. Эстонияда 8 март мамлекеттик майрам катары эсептелбейт. Бирок эстондор да, коңшу Латвияда бул күндү өз алдынча майрамдашууда. Литвияда бул майрам күндөрүнүн катарына киргизилген. Түркмөндөрдө 8 мартты майрамдашпайт. Аны 20 мартта Ноорус күнү менен бирге белгилешет. Айткандай 8 март Европалык өлкөлөрдүн ичинде СССРда гана далайга дейре мамлекеттик майрам катары болуп келди. 1977-жылы гана Бириккен Улуттар уюмунун атайын резолюциясы менен 8 март эл аралык аялдар күнү катары расмий кабыл алынган. Ошондон тарда Кытай, Түндүк Корея, Конго, Монголия, Луаз, Македония жана башка өлкөлөрдө бул күн улуттук майрам катары жарыяланган. Көп нерсени билип албадыкпы? Алинур. Ооба, бул маалымат бизге абдан пайдалуу жана кызыктуу болду. Биздин бөбөктөр бүгүн бизге конокко келишиптир. Ооба, алар жөн эле келген жок. Алар бизге ыр менен келди. Келе, чогуу алык. Мына минтип апаларына ыр бий тартуулап жаткан кичинекей бөбөктөр шаарыбыздагы номер 17 ынтымак балдар бакчасынын тарбиялануучулары. Алар апаларынын маанайларын көтөрүп, ыр бий менен коштолгон майрамдык иш-чара өткөрүштү. Гүл ачылып, жаз демине багынып, кыш да кетти, жаз келди деп таарынып, жаз илеби шатты кошуп ааламга, майрам келди, айымдарды сагынып.
Албетте, бала үчүн апа эң мээримдүү боорукер жан. Ошол балуулуктарды балдарга берүү максатында бакчанын тарбиячылары чоң аракет жумшаган. Назиктик, сулуулук берген ушул табиятка абдан ыраазыбыз. Анткени ар бир үй бүлөдө үй бүлөнүн көркү бул эне деп айтабыз. Бизде Кыргызда бар эмеспи? Энени сыйласа, эненин таманында бейиштин ачкычы деп. Ошондуктан энелер, эжелер, сиңдилер дайыма аман болуңуздар. Аттан бакты мактанып, өмүрөдүн максаты. Бөчүк бүткөн талактан, сени истей саяган, кылган күнгө бөлөнүп, абаланамын. Бакчанын кичинекейлери өзгөчө кийимдерди кийип, ырдап, бийлеп, апаларын кубанычка бөлөдү. Тарбия билим берүүнүн башаты болгон бала бакчада мындай тарбиялык маанидеги ачык сабактар байма-бай өткөрүлүп келет. Бүгүн да балдар апаларын куттуктоо менен апага болгон ыйык, сый урмат сезимдерин билдире алышты. Bilesin biz
Алинур, билесиңби, биздин эркета программасындагы бөбөктөрүбүз эмнени күтүп калды? Албетте, алар мультфильм көргүсү келет. Келгиле, чогуу мультфильм көрөлүк. Кызым, биз шарчага барып, бир аз азык түлүк алып келели. Ал эми сен эниң менен үйдөн чыкпай отуруп тургула. Сарсана болбоңуздар. Биз үйдөн чыкпайбыз. Бирок силер мен жакшы көргөн таттууларды унутпай ала келгиле. Сен айткандай болот, алтыным. Бирок, Маша, сен Ваня үнүңдү жакшылап кара, эшикке чыкпагыла. Атасы апасы менен коштошкондон кийин бери жака бурулса эле Машанын курбу кыздары ырырдап, бийдеп, ойноп жатышкан экен. Дароо ойногусу келип, көзү кычыша түшөт. Кел, сен бул жерге отуруп тур. Ал эми мен корбуларым менен бир азга эле ойноп келейин. Эч жака кетпе. Ошол учурда асмандан каардуу каздар келип, кичинекей Ваняны үстүлөрүнө мингизип алып учуп жөнөшөт. Эмне кыларын билбей ыйлап отуруп калганда атасынын «бөбөгүңдү жакшылап кара» деген сөзү эсине түшүп, өзүм күнөөлүмүн, эми аны өзүм коргошум керек деп калың токойду көздөй чуркап жөнөйт.
жолдо катар Маша көптөргө жардам берет. Ал алгач ичи таттуу нандарга толгон, ысып, алоолонуп жаткан очокко жолугуп, анын нандары күйүп бара жатканда көрүп, чыгарып, жардамын берип, жолун улайт. Андан чыгып дагы узак жолдордон кийин мөмөлөрүн шагы көтөрө албай, мына сына жаздап калган бир түп алма бакка жолугуп, андан ак куулар кайсы тарапка учуп кеткенин сурап калат. Өзү кыйналып турган бак биринчи мага жардам берип, мөмөлөрүмдөн ажыратып койчу деп жалдырайт. Өзү шашып бара жатса дагы боор уруп, ага жардамын тийгизет. Алма бактан кайсы тарапка каздар учуп барганын билип алган соң, тызылдап ал тарапты көздөй чуркап жөнөйт. Жолдон таштарга такалып, туш тарапка чачырап жаткан сууга жолугуп калат. Шыр, мага жардам берчи, Машенька, деп суранган сууга да макул болуп. Андан дагы каздар кайсы жак түгөсөй инисин алып жөнөгөнүн сурап калып, ошол тарапка бет алат. Кеч кирип, токойдун коркунучтуу түрүнөн чочулап, ыйлап отурганын көрүп калган Керпи жалбырактардын арасынан чыгып: Сен эмнеге мынча капалуусуң жана ыйлап да алгансың? деп үңүлө карайт. Ал байкуш Маша: "Кантип ыйламайм, мен инимди коргоп калышым керек", деп болгон окуяны айтып берет. Боору ооруган Керпи "Жүрү менен" деп тоголонгон бойдон ээрчитип жөнөйт. Көрсө, каздар баланы жез кемпирге тамак болуу үчүн алып келишкен экен. Мына достор, ушинтип биздин кызыктуу Эркетай программабыз аягына келди. Бөбөктөр, сак саламатта калгыла. Сак саламатта калгыла. Кийинки жумага чейин.